Ромео жана Джульетта бири-бирин сүйгөн жаштардын махабаты жана аягында алардын өлүмү, алардын айырышкан үй бүлөлөрүн бириктиргени жөнүндө Шекспирдин чыгармасы анын тамыры байыркы доорго каталып, махабат түйүнү камтыйт. Жамал Сейдакматов атындагы Туңгуч жаштар театрынын сахнасында коюлуп, биринчи канайым Айгүл Жапарованын колдосу менен ишке ашкан. Бизде бүгүн ушул кыргыз драма театрынын жалын жаштардан турган таланттарыбыз чогулуп жатат. Тактап айтканда, мынакей биздин сахнада бүгүн дүйнөлүк классик Уильям Шекспирдин Ромео Джульетта пьесасын сахналаштырып, бүгүн бизге жакшынакай ойноп беришти. Буга чейин дагы сахнада болуп келген, анда биздин кыргыздын сахнасынын канышасы Таттыбек Турсунбаева жана Имаш Эшимбековдор тартуулап келген. Андан кийин дагы Ромео Джульеттаны көрсөтүп келишкен. Бирок бүгүн биздин заманга жараша, техникабыз өнүккөнгө жараша биздин жаштарыбыз бизге Ромео Джульеттаны башка стилде, өзүнүн заманынын каарманына жараша коюп беришти. Биздин максатыбыз бир гана. Биздин республикадагы маданиятты жогорулатуу. Негизи бир сөз бар экен, мамлекетти жок кылгың келсе, маданиятты жок кыл деген. Ошон үчүн биз ар тараптуу жаштарыбызды колдошубуз керек. Мен чын дилимден ишенем. Эгер биз жаштарыбызды ушундай проекттерди, долбоорлорду колдосок, биздин сахнада Бакен Кыдыкеевадай, Таттыбек Турсунбаевадай, Симонкул Чокморов, Саатбек Жумадыловдой сөзсүз чыган биздин актерлорубуз чыгат деген терең үмүтүм бар. Ромео жана Джульетта чыгармасы Шекспирдин көзү тирүү кезинде Гамлет менен катар эң таанымал чыгарма катары театрларда эң көп коюлган спектакльдердин бири болгон. Мына ушул чыгарма кыргыз тилине которулуп, таланттуу жаштардын колдосу менен сахналаштырылган. Туңгуч театрынын спектакли эң негизги өзгөчөлүктөрү бул музыкалык спектакль. Себеби өр угалы дешет, ошол өр укулары келишет базы жаштардын. Анын үстүнө биз эми баягы кыргыз болгондон кийин менин оюмча биз италиялыктай болуп өзгөрө албайбыз да. Ошондуктан биз кыргызбыз, бирок эгерде Ромео Джульетта болсо алар момундай болуш керек деп костюмдарда дагы ошол эпоханы кайсы бир жеринде эле карманбасак, көбүнчө мындай стилизация кылынган костюмдарда. Кыргыз Республикасынын биринчи айымы Жапарова Айгүл Жапаровна ушул спектакльди өзүнүн канатына калкалап, бул Бишкек шаарындагы башка Кыргызстандагы театрлардан ырдаган, бийлеген жаштарды чогултуп бир жерге, алар үчүн мүмкүнчүлүк түзүп, 6 ай ушул жумуштун үстүндө иштедик. Жалпы театрларга да көңүл бөлүнүп атат, мамлекеттер анын ошону менен бирге ушул биринчи айымды биздин ушул Ромео Джульетта спектаклинде өзү камкордук кылып, өзү жардам берип, кээ бир муктаждыктарын жоюп берип, ушундай чоң бир демөөрчү болуп атканы абдан кубандырат. Жамал Сейдакматов атындагы Туңгуч жаштар театры өзүнүн репертуарын Ромео Джульетта спектакль менен ачып, таланттуу жаштар жаңыча музыкалаштырып, түркүн жарыктар менен сахнаны кооздошкон. Биринчиден ушул Шекспирдин чыгармаларында роль жаратып атканыма абдан кубанычтамын. Режиссерге рахмат, котормочуларга, ушул демөөрчүлөргө рахмат, продюсерлерге. Бул жерден ролду бергенде ушул Паристи башында эле беришкен мага. Парис деген ушул жених, граф, байдын баласы өзүнчө, бул дагы өзүнчө мафия. Анан бул иштегенибизге 6 айдан ашып калды. Буюрса апрелден баштаганбыз. Бул буюрса биринчи премьера. Өтө оор күндөрдө болду, жакшы күндөрдө болду, бирок команда сонун иштеди. Бул спектакльде менин ролум эки шаардын башчысы болом. Төрөнүн ролун аткарам. Негизи бул спектакльдин мааниси ушул азыркы биз жаштарга ылайыктап койдук. Ушу эки шаар урушуп жаткан, буга чейин тирешип жаткан учуру, анан ошо сүйүүнүн айынан эң аягында ошо ынтымакка чакырат.
Ромео жана Джульетта чыгармасы 1562 жылы Артур Брук тарабынан которулуп, Ромеус жана Джульеттанын кайгылуу окуясы деген Италия жомогуна айланып, 1567 жылы Уильям Пентердин Рахат сарайы прозасына негизделген. Ромео жана Джульетта боюнча сахналарда коюлуп, тасма тартылып, музыкалык жана опералык чыгармалар көп жолу сакталаштырылган. Мына эми кыргыз тилине которулуп, көрүүчүлөргө байма-бай тартууламакчы. Ақ сүйген